Жусуп Кошматулу талапкерлерге үгүт иштерин жүргүзүүгө официалдуу уруксат берилгенден тартып уйкусу качканын айтат. Анткени түн жарымга чейин ар кайсы партиянын үгүтчүлөрү келип, тынчын алып жатат. 5 кабаттуу үйдүн 4 подъезди болсо, 4-өөнүн бирден ар партиянын агитаторлору жашайт да. Булар бири-бири менен баягы шайлоочуларды талашып атып, биз курмандык болуп кетип атабыз да ортодо. Анан биздин күнүгө ар бири түнкү 11-де, 12-де келип эшигибизди такылдатып, тынчыбызды алып, бизге добуш бергиле, ага бербегиле, бизди шайлагыла деп кетет. Биздин ошол үйүбүздө, биз жашаган жерде бизге акча сунуштаган жок, бизге ошол жерге балдар аянтчасын салып берет экен деп, ошону салып бериш керек, силер добушуңарды беришиңер керек деп коркутуп, үркүтүп, коркутканда кантип коркутат? Паспортуңду бересиң, анан түшүнүк кат сыяктуу баягы жазып бериш керек экен. Мен ушул партияга добушумду берем, башкага бербейм. Эгер берген болсом, мен ушул жерден жашабайм, чыгып кетем деп ушундай түшүнүк катта жаздырып алып атат да. Үгүт иштери башталар замат социалдык тармактарда түрдүү видеолор тарады. Анда конкреттүү бир партиялардын добуш сатып алууга аракеттерин көрүүгө болот. Кетсеже, голос керек. Голос керек да оода. Алды кетеді. Алар 5000 берсе biz 5500 береді. Бирок ставка чечилет. Үгүт иштери мыйзамдын алкагында гана жүргүзүлүшү керек. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын укуктарын бузуу фактысы каттала турган болсо, тийиштүү тарап жоопкерчиликке тартыларын эскертип эле келет. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Буга далил ушул убакка чейин расмий түрдө жоопкерчиликке тартылган бир да партиянын жоктугу. Аны далилдеш керек да. Провокация кылышы мүмкүн. Мисалы, ошол атандаш партиясы башка партиянын атын атап туруп, ошол партиянын атынан провокация кылып койсо, биринчиден пикир түзөт шайлоочулар арасындачы. Коомго пикир түзүш үчүн аны далилдеш керек да. Ага чейин бир атын атай албайбыз. Анан жанагындай арыздаттануулар факт менен келип турабыз, анда ошого жооп беребиз. 4-сентябрдан тартып өлкөдө үгүт иштери башталды. Партиялар жер-жерлерде шайлоочулар менен жолугуп, болуп көрбөгөндөй убадаларды берип жатышат. Айрымдар мурунку шайлоодо айтып, бирок аткарбай койгон убадаларын кайрадан эле берүүдө. Парламенттик шайлоого 15 партия аттанды. Алардын арасында буга чейинки чакырылыштарда депутаттары мандат алып, бирок эл үчүн көзгө көрүнөрлүк кызмат кылбагандары да бар. Саясий серепчилер бул иретте эле мындай көрүнүш кайталанат деп болжолдоп жатат. Анткени бийликке ашыккандардын баары өз кызыкчылыгын коргоону көздөшөт. Бийликке баруунун бирден бир амалы өзүңөр жакшы билесиңер, өзүнүн бизнесин сактап калуу, карьера жасоо, тууган уруктарын, тааныш тамырларын, бала чакасын, ушул мамлекеттин, элдин эсебинен ошолорду көтөрмөлөө болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө аны ачык эле айтышыбыз керек. Ошол себептен ошол бийликке баруу же болбосо парламентте отуруу кандайдыр бир чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошол негизден көпчүлүгү ушул туугандарын, тааныш тамырларын, бала чакасын, алардын келечегин ойлоп, өзүнүн келечегин ойлоп, бакубат жашоону эңсеп, ушундай кадамдарга барып атышат. Кыргызстанда шайлоонун шаңы бир башкача. Ар бир үгүт иштеринде мыйзам бузуулар катталганы менен ага укук коргоо органдары деле чара көрбөйт. Себеби расмий түрдө кайрылууну күтүшөт. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.